Жалал Абад шаарынын Эркиндик аянтында Норуз майрамы белгиленди. Борбордук аянтка боз үй тигилип, улуттук кийим жана тамак аш жарманкеси уюштурулду. Самалыкка шаар тургундары жана коноктор катышты. Мында келгендер атайын уюштурулган ыр бийге күбө болуп, сүмөлөктөн даам сызды. Аксакалдар менен ак элечек кийген энелер эл ичинде тынчтык жана токчулук болсун деген тилектерди айтышты. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев катышып, Норуз майрамы менен куттуктады. Ал Норуз ЮНЕСКОнун тизмесине кирген эл аралык майрам экенин белгиледи. Урматтуу мекендештер, Норуз аламга тынчтык жана шериктештик баалуулуктарды жылдырат. Норуз кылымдап келе жаткан салттарды жана маданиятты, көп түрдүүлүктү сактайт, жакындаштырат. Норуз өтө чоң фестиваль, майрам. Ала Тоо коюнунда жашаган ар бир элдин маданиятынын колориттик күнү. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин, министрлер кабинетинин жана анын төрагасы Акылбек Усунбековичтин, ошондой эле жеке өзүмдүн атымдан Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм.